2 күндөн бери кичи автобустар ишке чыкпай, аялдамалар транспорт күткөндөргө толду. Борбор калаада болгону 100 автобус, 150 троллейбус каттагандыктан тургундарды тейлөөгө жетишкен жок. Анын үстүнө калаанын баардык аймагын камтыбайт. Кесепетинен ишине, окуусуна кечиккендер болду. Бүгүн мисалы жок, азыр жарым сааттан бери турам. Эми бул токтотуп калгандын себебин билем, бирок эми туура эле болуш керек, алар көбөйтөбүз акчасын дегенде эле, бирок айлыкты деле көбөйтүш керек го. Эми ар кандай эртең менен толуп келет да. Шөл балат да. Тепишке туруп каласың да кээде. Эртең менен кечинде ушундай болот да. Башында баягы күндөрү бир 5 мүнөткө жетпегенде эле күчүк ашып кетсе бир 5 мүнөт болчу. Азыр уже 20 мүнөткө болуп кетет. Бул маселени чечүү максатында айдоочулар менен шаар мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев жолугушту. Иш-чара жабык эшик артында өттү. Соңунда кала башчысынын милдетин аткаруучу 3 айдан соң жол кире акысын 15 сомго көтөрүү чечими кабыл алынганын маалымдады. Биз муну эмне себептен 15 сом дегенде алар баардыгын мага айтып беришти. Инфляцияны айтып беришти, тарифтин көтөрүлүшүн айтып беришти, канчага көтөрүлдү, эмне болду, мотору, запчастары баардыгы. Анан буларды жаман көрбөңүздөр деп алар мен аркылуу айтып койууну өтүнүштү. Өзүңүздөр билгендей, мэрия азыркы убакта өзү муниципалдык транспорт алып келе албайт. Бизде акча жок. Бир автобусту алып келиш үчүн $80.000 керек. Жол акынын көтөрүлүшү бардык эле жарандардын капчыгына туура келбейт. Автобус менен троллейбус 8 сом боюнча калат. Айырлуу катмарга киргендер мурдагыдай эле жеңилдиктерди пайдалана алышат. Ал эми жол кире көтөрүлгөн соң маршруттук таксилерге талап да күчөтүлмөкчү. Мен да аларга айтам, тартипти бузбаш керек, ар орундуктарга отургуш керек. Эми убакыт келди, силер да жаңы маршруткаларга отургушуңар керек. Кааласаңар 5тен 6тан чогултуп алып, газовый автобус алып, линияларга кошулгула деп айтып атам мен аларга. Айдоочулар бул кадамга айла жоктон баргандарын билдиришет. Кала бийлигинин чечимин туура кабыл алышып, мындан ары эл ташууну кайрадан улантышмакчы. Элди жолго таштабай, сабыр кылып, кайра бүгүндөн баштап жумушка чыгабыз. Биз ушинтип мен түстөн түз айта алам. Биздин койгон талабыбыз аткарылды десем болот да. Чечимди айдоочулар ар кандай кабылдашууда. 2 күн ичинде иш таштаганы да, кызматын токтотпой эл ташыганы да болгон. Мен азырынча пока убакыт берип атпайм. Күтөбүз да. Билбеймиз, мен билбейм. Сиз токтоттуңузбу линияны 2 күндөн бери? Жок, мен иштеп аттым. Тарифтерди көтөрүү май айына пландаштырылууда. Белгилей кетсек, жол акысын жогорулатуу чечимин кабыл алууда пенсионерлер менен мектеп окуучулары үчүн жеңилдетилген тарифтер дагы болот. Муну маршруттук таксилердин айдоочулары да колдоого алышты. Түштөн кийин кичи автобустар кадимки тартипте иштей баштады. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.